Саламатсыңарбы, менин окуучуларым? Кыргыз адабият сабагына даяр болсоңор, сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кожо Жаш эпосу. Кожо Жаш кыргыз элинин архаикалык жана кенже эпосторунун бири. Анда мергенчилик менен күн кечирип, жанын багып, бирок кумандуулукту жоготуп, Кайберен тукумун кырып жиберген Кожо Жаш мергенчи туурасында баяндалат. Кожо Жаш мерген жөнүндөгү эл арасына легенда, аңыздар да жаралган. Алардын мазмунуна караганда, бир уруу элди ошол айылдан чыккан мыкты мерген ачарчылыкта, оорчулук учурда жалаң илбейсин, кийик атып келип, ачкачылыктан, өлүмдөн сактап калган деген сөздөр тараган. Адабиятчылардын айтымында ушундай аңыз легендадан Кожо Жаш эпосу пайда болгон. Суречки касиеттүү Кайберен. Чыгармада Суречкинин образы башкача түзүлгөн. Байыркы адамдар жаратылыштын айрым көрүнүштөрүн, жан-жаныбарларды касиеттүү өзгөчө күч деп келишкен. Ушул карапайым түшүнүк да Суречкини ыйык, Кайберен катары баалоого алып келген. Мында элдик каармандарга каршы турган Кайберен элдин өзүнө тикеден-тике жаманчылыкты каалабайт. Бирок Кожо Жашка каршы турууда да белгилүү бир адилеттүүлүктү талап кылат. Суречки кыр кулагымды кырсаң да, ала баш текемди берип кет, деп Кожо Жашка жалынып зарлайт. Поэмада дал ушул эпизод өтө аянычтуу сезим туудурат. Бирок Кожо Жаш эч кимисин аябай кырат. Ала баш текеден айрылган Суречки Кожо Жашты каргап, аны азгырып алып кетээрин айтып, ошол убадасына жетет. Ал эми Кожо Жаш болсо, ок чыгарбастан кууп кармап аларын эскертет. Жаратылыштын эки каарманы, бир аң сезими жетилген мерген Кожо Жаш, экинчиси Кайберендин ээси Суречки. Экөөнүн ортосунда болгон күрөштө эчки жеңишке ээ болот. Чөптү кортузсаң көзгө зыян. Жаратылышты жабыркатпа. Эл легендада Суречки менен эмнени айткысы келген? Суречки чыгармада жөн гана касиеттүү эне болбостон, ыйык, адилеттүү, күрөш жүргүзүүчү катары баяндалган. Поэмадагы мындай түшүнүктөр алгачкы убактарда адамдар Кайберенге чын эле ишенгенин жана андан коркконун көрсөтөт. Буга моюн сунбай, эрегишкен мергендер бир кырсыкка, бактысыздыкка учурап калаарын баяндаган. Ошол учурда эле Кожо Жаштын өлүмү менен эл табиятка, жан-жаныбарларга этият мамиле жасоо керектигин эскерткен. Алсыз жан-жаныбарга кырып жоюучулук менен жасаган мамиле акыры айланып, жасаган жандын башына тиерин айткысы келген. Жалама аскадан ажал тапкан Кожо Жаш. Кожо Жаш дастанында тапсыз коом сүрөттөлөт. Ал учурдун жашоосунда табият сырлары менен күрөшүүдөгү бирден бир куралы мергенчилик кесип эле. Бир айылдын элине таанылып, аты чыккан Кожо Жаш өз башына жана үй бүлөсүнө түшө турган каргышага карабастан Суречки менен айыгышкан кармаш жүргүзөт. Суречки менен Кожо Жаштын ортосунда болгон айтышуу, монологдору эки жактын тең жашоо үчүн болгон күрөшүн баяндайт. Суречки элдик түшүнүк боюнча Кайберендердин ээси катары берилет да, ал адамча сүйлөйт, ой жүгүртөт. Кожо Жаштан текеси ала баштын чымындай жанын калтыруусун суранып өтүнөт. Аңчылык кесиптин кызыгына берилген мерген Суречкинин өтүнүчүн кабыл албайт. Адамдык кумандуулукту көрсөтпөстөн тукумун кырып салат. Жакындарынын, аялы Зулайканын суранганына карабастан, мерген көздөгөн максатынан кайтпайт. Кожо Жаш Кайберендин тукумун эпсиз кырып, каргышына калгандыгы үчүн жазаланат. Суречки мерген менен антташып, убадасы боюнча бир жылдан кийин аксак эчки болуп келип, Кожо Жашты ээрчитип кетет да, андан өч алат. Мергендин аракеттери акыр аягы барып трагедия менен аяктап, Кожо Жаш аскадан учуп өлөт. Кожо Жаш мергендин образында
баатырдык салттары, тайманбастыгы, оптимисттиги кеңири чагылдырылып берилет. Балдар, тема түшүнүктүү эле болдубу? Эгер тема түшүнүктүү болгон болсо, анда мен кубанычтамын. Эгер темага түшүнбөй калган болсоңор, суроолоруңар болсо, анда мага сөзсүз суроолоруңарды бергиле. Үй тапшырма 12-беттен 22-бетке чейин окуп түшүнүүңөрдү айтып бересиңер.